Assalamu алейкум жамаат. Сіздерге ушундай бир краникти көрсөтөйүн деп чечтим. Менин үчүн эксперимент болсо. Эгер сіздер көрүп жатсаңыздар, бул значит краным иштеди да. Кандай болуп атат бул оюн? Бул мына эшикте краник сууга уланат бул. Мына размер каалагандай кылсаңыздар болот. Бул 60-тык турба. 60-тык этеги менен башы жабылган. Мына бекте краник. Бектен суу почти турбайт да, бекте тоңбойт. Бул кандай кылам деп атам? Мен болсо мындай греющий кабель бар. Метри 100 сомдон. Бул жерде колумдагы бул 5 метр. Греющий кабель жөнүндө айта кетейин. Бул мына метрди алсаңыздар болот. Буну кандай кыласыздар? Мына бир жагын. Мунун ичинде 2 провод болот. Эки жагын тийбей турган кылып полный изоленталап коесуздар да, эшикке койсоңуздар суу кирбесин. Мен бул жерде изолента менен ороп койгом. Өзү бул жерге термосатка менен жакшылап ызытып эритип койсоңуздар абдан жакшы да. Бул жагын эми каалагандай кылсаңыз болот. Бул жактан да розетка жасасаңыздар болот, бул жагынан деле. Мына прямой эле эч кандай эчтеке жок. 2 провод болот. Ичинде 2 проводун алып туруп эле мындай токко сайып коесуздар точкага. Бул канча градус? Бул 60 градуска чейин ызытат. Элестетсеңиздер 60 градус. 50 эмес, даже 60. Шуну мен могу краникке ороюн деп чечтим. Бул жактан бери башталат да меники. Бул жакта мына өзү бул жагынан ылдый көздөй түшөт дагы, мындайынан барып туруп токко сайылат. Тыкыз оройлот бул жерде, мындай тыкыз. Кандай идея болот? Идея бул жерде бир 3 литрге жетпесе да бир 2 литрдей ызык суу болуп турат да постоянно. Эртең менен келгенде 2 литрдей ызык суу постоянно болуп турат да, колду же бетти жууганга. Менин оюмча жакшы мүмкүнчүлүк десем болот ызык суу менен жууганга. Кайра жаап койсоңуздар, бул жерде келет дагы суу, кайра эле ошол суу 60 градуска чейин ызып кала берет. Ошондой буну үйгө катырам, дубалга, үйгө эмес эми сарай жака да. Бул жагын дубалга катырып, алдына эмес болот, чаразы. В принципе, по закону иштеш керек. Теоретически деп коет го ошондой. Жасап көрөбүз, мына бүт жагы мындай алып, суу чыкпай турган кылып парт этилген да. Мынакей 5 метр ородум. Кандай болуп калды? Мону ошоларны колдон келишинче кыскара кылыш керек экен да. Бир ошондо сиздер жарым метр кылсаңыздар, бул да бир 50 болсо могу турба 1 метр көтөрүлүп калат экен. Меники могу өзү эле 1,50 болуп туруп алды. Могу греющий кабелин 1,50-сүн өзү эле калып кетип калды да. Аралыгы ушунчадан оролду мына греющий кабелин. Менин оюмча мындай тыгыз орош керек болчу да, ушу сыяктуу болуп. Аралыгы алыс болуп калды. Полный скотчтоп чыктым. Эми мунун сыртынан фольга ороп чыгабыз. Мына жамаат. Могу ошол фольганы ороп чыгабыз. 100 сомдон сатат экен да. Бул жерде өзү коробкасы эле бар экен, башка фольга деле жок экен. Эми колдон келишинче жоктон көргөн настоящий фольга дейм да. Бунун сыртынан да беркиндей фольгадан ороюбуз. Строительный деп койбу ошондойдон. Азырча муну ороп туралы. Буну ороп туруп скотч кайрадан. Мынакей достор, фольганы ороп бүттүк. Вроде фольга жетти окшойт. Билмейм, узун эле болот экен. 2 кабат эле ородук. Бунун сыртынан дагы ороюбуз да. Бир сыйра бул жагы да 1 кабат эле. Ушуну узун кылып олтурум. 1 метр же 50 же 60 кылсаңыздар болот экен да. Ушусу меники 1,50 көрүнсө чубалжып кеттир. Мына полный эметтик фольга ородук. Аз бунун бетинен
Дайыр сире скотч. Мынакей достор, манкine мына моунун үстүнө турат да. Ичине майын берип элеңиздер. Мына. Негизи менин шланг бузулган болуп калыптыр. Вилкасын бул жака кылып койдум. Мына фольганын сыртынан мына жылуу төшөмдү ороп чыктым, мына полный. Вообще ызык чыкпасын деп. Стенага мынтип катырып койдум. Эми текшерип көрөбүз. Жуптургам иштесе, значит, видеону көрүп жатасыздар. Мына ичте краникеде туташтырып койсоңуздар болот да. Мынакей достор, уже кич кирип калды. Мынакей меники могу үйдө турган эме насос менен иштейт да. Суч насостун давлениясы көп болуп, могу жерине мен негизи бул жерин тура эмес жазып алыптырмын да. Муну мындайраак кылып чоргоосун ылдый кылсам болмок экен. Бул жектен жаңы ачар менен эле суу бияка атып кетип алат да. Бир аз ачканга эле. Азыр силерге бул жагы эң сонун утепление болуптур. Жылуу вообще сыртта жок да, мынтип кармасам. Бир аз эле жылуу сезилет. Бирок биякты ачсак, достор. Мына бияктан көрүнүп атабы силерге, мына буузун байкап атасыздарбы муну? Канчалык кызып калганын. Кол күйөт. Бир аз эле ызыш мүмкүн. Жок, итапкан ызып кетиптир. Кол кое албайсың буга. Бүгүн чыгып аткан. Суунун напорун атайын азайтып койгом. Түйдө да бир эме бар, кран. Ошодон азайтып койгон. Муну полный ачканда дагы болгону ушундай эле суу чыгат. Кол кое албайсың достор, эң сонун. Мына эң сонун болуп калды. Кенен эрте туруп кенен бет жуйсуздар да. Карач, кандай сонун. Мына үйдөн симп жасап койсоңуздар, силерге убактылуу ызык суу да чыгып турат да, ошентип. Эрте менен бет жууганга сонун ызык суу. Сууңуздар тоңбойт дагы, ызык суу да чыгып турат. Комментарий жазып, лайктан баса кетиңиздер жакса. Жакпагандар өз оюңуздарды жаза кетиңиздер, кандай кылсам болмок. Менин оюмча эң сонун эле болду окшойт. Монда бир аз эме кылып деле кое берсе болот экен. Турбанын 60-тык деп атпадымбы, ошонун бир 80ге алып барып кое берсе болот экен да. Мына азыр уже узак суу келип калды да.